Саламатсыздар, урматтуу шайлоочулар, урматтуу кыргыз элим. Мен бүгүн силерге айтайын дегеним, бүгүнкү бийлик башындагы Садыр Нуркожоевичтин кантип элге чоң спектакль койгонун айтып берейин. Аны өзүңүздөр деле факты менен өзүңөр көрүп тургандай айтып берейин да. Анан жыйынтыкты өзүңүздөр чыгарасыздар. Шайлоо башталгандан баштап айтты. Мен сиздерге таза шайлоо өткөрүп берем. Өлкөбүздө бардык ызы чуунун баары ушу шайлоонун артынан келип жүргөн деп, ошону өз баштарынан өткөргөн жөн инсан катары, президент катары айтты. Административный күч дегендерди пайдаланбайбыз. Ким пайдаланса, аны ким эмесе кысматынан алынат керек болсо камалып кететкенге чейин барды. Подкуп болсо, берген да калган да кишилер кармалса, аларды дагы жоопко чейин тартабыз, камалганга чейин барат деп айтты. Ким бийликтин партиясымын деп айтышса, ошолорго добуш бербей койгула деп айтты да. Ошо менен биздин президентибиз өтө гумандуу, өлкөбүздө болуп көрбөгөндөй чоң жакшы шайлоо өткөргөн деп жүрөгүбүз ыраазы болуп, оготерден элдин көпчүлүгү ага ыраазы болуп отурду. Шайлоо убагында да ошондой деңгээлге жеткиргенге чоң күчтөрүн жумшашты. Подкуп болбосун, административдик күч пайдаланбасын дегендерди колунан келишинче кылды. Аягында айтты, мен жалгызмын, жетише албай атам, момча 3 миллион элдин артынан ар биринен карап жүрө албайт экенбиз. Эл, силер да жардам бергиле мага деп айтты да. Бардыгы сонун ойдокудай. Мындан артык бизге эмне керек деп турдук да. Ошол эле убакта бир сөзүн карагыла. Шайдылдаеваны мен да жаман көрчү элем. Бул не болгон ушул БШКдан кетпеген аял болду деп. Анан мунун өзү менен сүйлөшүп, өзү менен акылдашкандан кийин Шайдылдаеваны мен жакшы көрүп калдым. Бул өтө кыйын аял экен, өтө акылдуу, гумандуу аял экен деп мен ушуну ордуна калтырууга да туура көрдүм деп ордуна калтырып койду. Анын ишине да кийлигишпейт, БШКга да эч ким кийлигишпейт деген убадаларын берди. Туура. Ушул жерден эми, урматтуу туугандар, не себептен ушундай болгонун бүгүн түшүнүп турабыз. Көрсө, Шайдылдаева ушунча жылдан бери иштеп жүрүп, өтө чоң опыт алган, стаж алган аял катары Садыр Нуркожоевичке берген кеңеши, акылы ушундай болгон экен башында. Ал айткан, сиз ушундай кылып шайлоону өткөрө бериңиз, өтө таза шайлоо өткөрө бериңиз, элдер сизге кол чаап ыраазы болуп тургудай боло берсин. Бир жерден бир бүт баарын, бийлигин дагы, оппозициясын дагы бардыгына бирдей шайлоо өткөрө бериңиз. Жыйынтыкты мен бияктан эч ким биле албагандай өзүнүн башына өткөндөй кылып туруп, мен сизге бияктан заключениени каалаганыңыздай кылып чыгарып берем. Аны эч ким доказать эте албайт, тастыктай албайт. Урушной санапта эч ким аны тастыктай албагандай кылып берем. Көтөрүлүшкө эл азыр тажап турат, эч ким чыга албайт деп айтканда, ошонун негизинде анан ушул темада, ушул планда анан булар экөө гана келишип алып туруп, анан ушул ишке барышкандыгы бүгүн билинип турат. Ооба, болгон кемчилиги мурдакы кылып жүргөн айтышниктерди бул спектаклдан жок кылыш керек болчу, алар билбеш керек болчу, ошолорду жок кылып, ордуна башка айтышниктерди алып келип алгандыктан, ал башка айтышниктер анан ошол жерден программадан адашып, киргизип аткан цифраларынан адашып, бүт каша былыгы чыкты. Обычно кыргызда жакшы сөз бар, кылык иш 40 жылда чыгат dedi. Булардыкы ровно 40 мүнөттө чыгып калды. 40 мүнөт сет өштү, 40 мүнөттө былыктар чыгып калды. Мына бүгүнкү бийликтин жүзү, бийликтин элдин койнуна кирип алып, котурташын койнуна кошуп катып жүргөндөгү кылган акылдары, амалдары ушул. Ошол себептен урматтуу шайлоочулар, бүгүнкү таза шайлоо өттү деген адамдардын үмүтү, тилеги ташкап, эмне кыларын билбей, каяка барып урунабызды билбей турган убактыбыз. Ошон үчүн ар бир шайлоочулар бардыгыңар өзүңөрдүн укугуңарды колдоп, берген добушуңарды урдатпаганга, берген добушуңарды кайрып алууга барыңыздар чакырат элек. Дай бир нерсеси, бүгүнкү келген, эми өтүп аткан парламентке өтүп келген депутаттардын эми Кудай эле өзү кечирсин,
Садыр Нуркожоевду мен иллюстрация кылам, мени шайлап эле берип койгула, менен эмен бекитип берип койгуларынан мен иллюстрацияны кылам деген сөзүнүн кытындай да бир эчтекесин көргөн жоксузго. Кайра баягы кыжырды кайнатып элдин көргүсү келбей калган депутаттардын баары келип отурат. Келип отурат. Кошоматчы кайрадан ошолордун камчысын чаап, ошолордун сөзүн сүйлөп бере турган өзүнүн дежурный, отличный, дежурный артисттери келип отурат. Ошол айтайын деген жыйынтыкты өзүңүздөр чыгат, урматтуу туугандар.